Ырастоо ойломдук машыгуунун мүмкүнчүлүктөрү чексиз. Ал эми анын жыйынтыктарын түбөлүктүү. Бирок баштагыдай эле аз гана адам өз ойлорун ийгиликке жеткирүүчү нукка бура алат. Адатта көбү агымда калат. Брайс Марден. Мээге таасир берүүчү ойломдук принциптердин эң жөнөкөйү ырастоо. Ал кылымдар бою динде тиленүү, ал эми сыйкырчылыкта мантра катары колдонулуп келген. Бүгүнкү күндө ал ар түрлүү адамдар тарабынан иш келишимдерин түзүүдө, ар кандай ооруларды айыктырууда, жаңы адамдар менен таанышууда, мелдештерден жеңишке жетүү үчүн жана ошондой эле көптөгөн иш-аракеттерде колдонулат. Ырастоо бул адам кырдаалга жараша сыртынан же ичинен кайталай турган жөнөкөй билдирүү. Сиз бул иш менен бардык жерде алектене аласыз. Машинада, доктурдун көзөмөлүнөн өтүүнүн алдында, уктардын астында. Ошол учурда эмнени каалап жаткан болсоңуз, ошону бир нече жолу кайталап, ырастоону тандайсыз. Айталы, сиз ыңгайсыз абалда калдыңыз, тынчтанууну жана эч нерсеге кабатырланбоону каалап жатасыз. Мындай учурда дал ушул ырастоо методун колдонуңуз. Шашпай өзүңүзгө бул сөздөрдү кайталаңыз. Мен тынч абалдамын жана эркинмин. Мен тынч абалдамын жана эркинмин. Бул сөздөрдү бир канча жолу кайталап айта бериңиз. Эгер сиз бир чогулушта чыгып сүйлөшүүңүз керек болсо жана ал чогулуштун жакшы өтүшүн кааласаңыз, алдын ала чогулуш жакшы өтөт деп кайталай бериңиз. Ырастоо менен эмне кыла аласыз? Ырастоо аркылуу мээде пайда болгон ойлорго таасир бересиз. Ар бир учурда адам мээси бир ойду кармап турууга жөндөмдүү. Ошондуктан ырастоонун маңызы азыркы учурдагы максатты мээде бекемдеп туруучу ойлор менен камсыз кылууда маанилүү. Сөздөр мээнин кандай ойлорду жаратуусу керектигин тууралоосун берет. Эгер сиз чогулуш жакшы өтөт деп өзүңүздө ырастап койсоңуз, мээ табигый түрдө ийгиликтүү өтө турган чогулуш жөнүндө ойлорду жаратып баштайт. Сыртынан караганда бул метод өтө жөнөкөй көрүнүшү мүмкүн. Бирок иш жүзүнө келгенде бул метод максаттарга жетүү үчүн эффективдүү метод болуп саналат. Каалооңузду бир ырастоо катарында түзүп коюп, аны үзгүлтүксүз кайталап туруңуз. Менин бир ийгиликтүү ишкер таанышым ар бир күнүн төмөнкүдөй ырастоолор менен баштайт. Көп сатуулар, көп жылмаюулар. Ал бул сөздөрдү эртең менен бир канча жолу жана күн ичинде бир канча жолу кайталап турат. Ырастоодо эмнелерди эске алуу керек? Эмнени ырастап жатканыңызга ишенүү милдеттүү деле эмес. Болгону ырастоону кайталай бергиле. Ырастап жаткан нерсеге ишенүү абдан жакшы. Ал эми ишенбесеңер коркунучтуу деле эмес. Мээ ырастоого жараша ылайыктуу мазмун тандап алат жана акыл эсте абалга жараша ойлоо пайда болот. Ырастоо ар дайым позитивдүү болушу керек. Ырастоону четке кагылуучу катарында эмес, кабылдануучу катарында түзгүлө. Мисалы, чогулуштун ийгиликтүү өтүүсүн каалап жатсаңыз, чогулушта кокус катачылык кетсе чыдай албайм деп айтыштын кереги жок. Толкунданбоону кааласаңыз, мен толкунданбайм деп айтыштын да этият болуу керек. Себеби аны мен толкунданамын деген формада кабыл алып калышы мүмкүн. Ырастоо кыска болушу керек. Мантра сыяктуу кыска, кайталоого оңой болушу зарыл. Мен адатта 10 сөздөн кем эмес турган ырастоолорду түзөм. Кээде 3 сөздөн турган баш айландырган ийгилик, рекорддук сандагы сатуу деген сыяктуу ырастоо деле эффективдүү болушу ыктымал. Жарым беттен турган ырастоону да көргөм. Мындай ырастоону бир канча жолу кайталоо мүмкүн эмес. 2 сүйлөм болсо да ырастоо үчүн жетиштүү болот. Ырастоону аң сезимге сактоо үчүн кайталайбыз. Андыктан ал канчалык кыска болсо, ошончолук жакшы. Дагы бир жолу айтам, ырастоолор кыска, ритмикалуу жана кайталоого оңой болушу керек. Байкалбастан өзүңөргө каршы багытталган ырастоолорду айтуудан сак болгула. Мисалы төмөнкүлөр. Мен эч качан ал нерсеге жетпейм. Мен аны эч качан жасай албайм. Ал мүмкүн эмес. Мен жеңилип калам. Мен адамдар менен баарлаша албайм. Мен ката кетиреримди билем. Мен ар дайым утулуп калам.
Адамдар байкабастан бул ырастоолорду көп колдонуп алат. Буларды кайталоодон качкыла. Жакында эле лекцияга болгон сапарымда болгон окуяны айтып берейин. Бир канча лекциялар артта калгандан кийинки айга түзүлгөн күн тартибимди карасам, ар кайсы шаарда окула турган лекцияларым биринин артынан бири түзүлгөн экен. Ошол замат кийинки айдын оор жана көп энергияны талап кыла турган ай болоору жөнүндө ойлоп баштадым. Аябай чарчаңкы болот экенмин деп ойлоно берип, чындап эле кийинки 2-3 күн бою чарчаңкы жана көңүлсүз болуп, менин күн тартибимди түзгөн кишини каргап жүрдүм. Бир учурда өзүмө өзүм күлүп жибердим. Менин күчү жөнүндө лекцияларды окуп жатып, туура эмес ырастоолордон улам өзүм торго түшүп калдым. Аябай чарчаңкы болот экенмин деген ырастоону уюштуруучулук, кубаныч, тынчтануу деген ырастоолорго алмаштырып, күн сайын тартибимди эстегенге кайталап жаттым. Бир канча күндөн кийин бул марафондук жарыш сыяктуу иш тартибим өтө кызыктуу жана пайдалуу болушу толук ыктымал. Эмнеге ал мени анча капалантты экен деп ойлоп баштадым. Бул 3 сөз баарын өзгөрттү. Күн тартибим өзгөргөн жок, менин мамилем өзгөрдү. Бул лекциялык сапарым кыйналуу менен эмес, укмуштуу окуялар менен толукталды. Мен сабырдуу жана тынч абалда болуп, негативдүү ырастоону позитивдүүгө алмаштыра алгандыгым үчүн өзүмө өзүм канааттанып турдум. Сиздер да койгон максатка жетүүгө жардам берүүчү ырастоо ойлоп тапсаңыздар болот. Алар жөнөкөй болгондугу үчүн аны каалаган жерден, банктагы кезек күтүү учурунда, доктурдун көзөмөлүнөн өтөрдө, авто тыгын учурунда кайталап айтып турсаңыз болот. Ага толугу менен ишенүүнүн деле кажети жок болгону ырастоолорду кайталап тургула. Мен ырастоону эртең менен баштоону сунушталат элем. Себеби эртең мененки маанай бир күндүк абалды түзөт. Болгону 2-3 мүнөт көнүгүү жасоо керек. Акырындык менен жыйынтыктарын көрөсүз. Күн сайын бардык нерсе жакшы жагына өзгөрөт. Бүгүнкү күндө Эмилия Куэнин аты кылымдын башында Европанын жана Түндүк Американын ооруканаларында ырастоо методун жайылтуу жана элдерди дарылоо менен алектенип жүргөн мезгилиндегидей атактуу эмес. Ал ырастоо методун ачкан алгачкы окумуштуу. Өз учурунда анын эмгектери жаңылык болгон жана ал жөнүндө сөздөр бүгүнкү күнгө чейин өлүмүнөн ондогон жылдардан кийин да айтылып келет. Куэ бейтаптарынын эртең менен жана жатар убакта кайталаган ырастоолорунан улам тезирээк сакайып жаткандыгын айткан. Аларга үйрөткөн ырастоолору төмөнкүдөй болчу. Күн сайын өзүмдү дагы да жакшы сезип жатам деп эртең менен 2 мүнөт, кечинде 2 мүнөт кайталаган. Жыйынтыгы чындап эле таң каларлык болгон. Ошондон кийин ал бир топ китептерди жазып, көптөгөн элге мээнин жөндөмдүүлүгүн айтууга багыттоо аркылуу дарылоого болоорун үйрөтө баштаган. Куэнин ырастоосу бейтаптын мээсин күн сайын анын мындан да жакшы болоруна топтоп коет. Куэнин методу боюнча миңдеген адамдардын сакайганы тастыкталган. Биздин замандаштарыбыздан ырчы жана композитор Джон Леннон бар. Ал эч качан өзүнүн сыйкырга, мээнин күчүнө болгон кызыгуусун жашырган эмес. Анын ырларынан да байкоого болот. Мээнин ойну деген ырынан мисал. Келечекти бүгүнкү күндөн жаратып ойнойбуз мээнин оюнун. Леннон элестетүү жана ырастоо методдорун билген жана аларды колдонгон. Ал менин мээм ушунун баарын ишке ашырат деп айтканды жакшы көрчү. Ал эми баласы Синага арнап жазган «Сонун бала» деген ырында мындай айтылат. Уктаардан мурун күн сайын өзүмдү жакшы сезүүдөмүн деген кыска тилөөнүүнү айтып жат. Куэ жана башка улуу адамдар сыяктуу ал дагы бул чындыкты таанууда өз изин калтырып кетти. Джон Леннондун ырлары бизди өзүбүзгө, күчүбүзгө жана мүмкүнчүлүктөргө ишенүүгө чакырат. Сен өзүңдү жылдызмын деп эсептейсиңби? Анда туура айтасың деген ыр саптары дагы бар. Аңдоо. Ийгилик өзүнүн артынан жаңы ийгилик алып келет. Көпчүлүк адам өзүнүн ийгилигин жана жетишкендиктерин көрүүгө караганда
катачылыктары менен ийгиликсиздигин көрүшөт. Бир нерсеге жеткенде бир канча күн же жума кубанып жүрөбүз да андан кийин алдыга башка жаңы пландарды курабыз. Бир нерсеге жеткендеги канааттануу сезими бизде тез эле жоголот. Кийинчерээк каалаганыбызга жеткенибизди да унутуп коебуз. Бардык ойдун топтому жана көңүл жаңы планданган ишке бурулуп, мурдагы жетишкендиктердеги кубаныч сезими жоголот. Аны менен бирге адам ийгиликтин эң кубаттуу энергиясын жөн эле кетирет. Ишке аша элек болгон нерсеге ойду топтоп жатып, мээге өзүбүздүн жөндөмсүз экенибизди бекемдеп коебуз. Адам мурдагы жетишкендиктеринин энергиясын колдонуу менен жаңы ийгиликтерди да багынта алат. Тилекке каршы муну өтө сейрек жасайбыз. Бир жолу лекциядан кийин жаныма бир айым келип сурап калды. Джон, кандай ойлойсуз, мен качандыр бир максаттарыма жете аламбы? Мен ал аялдан кененирээк айтып берүүсүн сурандым. Анын биринчи максаты үй сатып алуу, андан кийин 14 жылдан бери көрө элек болгон Англиядагы ата-энесин жана бир туугандарын көрүп келүү жана акыркысы бир адам менен бекем мамиле куруу экен. Ошол учурда 3 баланы тарбиялап жаткан жалгыз бой эне болгондугу үчүн өтө эле чакан каражатта жашашчу жана ал максаттар ишке ашпай тургандай болчу. Бирок ошентсе да менин семинарыма катышуу менен жашоосун жакшы жакка өзгөртүү үчүн мээнин күчүн колдонуу методдорун үйрөнүүнү каалаган. Мээнин күчүн колдонуу аркылуу алдыга коюлган максаттарына жетүүсү толук мүмкүн экенине ага баса белгиледим. Бир жылдан кийин ал айым мага телефон чалганга чейин ал айымды эстеген деле эмесмин. Джон, сиз эмне болуп кеткендигин элестете да албайсыз. Азыркы учурда мен кооз бакчасы жана бассейни бар керемет үйдө жашап жатам. Англияда 3 жума болуп үй бүлөм менен көрүштүм жана мен чындап эле бир адамды сүйүп калдым деп катуу толкундануу менен айтып жатты. Мен ал үчүн кубанычта экенимди билдирдим. Албетте, мен ал айым менен бир жолуккум келди. Ийгиликке кантип жеткендиги мен үчүн кызык болду. Бирок экөөбүздүн жолугуубуз бир канча айдан кийин болду. Ал мени аэропорттон тосуп алды, бирок анын жүзүнөн кубанычты көрө алган жокмун. Ал Джон, эмнеге мээнин күчү мага жардам бербей жатат деп сураганда мен таң калып, сиз жакшы үй алып Англияга барууну жана жолдош табууну каалаган адам эмес белеңиз деп сурадым. Ал бир аз уялыңкы мени карап, мен ал жөнүнө эбак эле унутуп калдым деди. Кантип андайды унутууга болот? Унутуу бат эле, ал баарыбызда болот. Ал мурдагы максаттарына жеткенден кийин жаңы максаттардын үстүндө иштеп жаткан. Аны толук түшүнбөй эле мээнин күчү ага мындан ары жардам бербей тургандыгына ишенип баштаган. Мурдагы жетишкен ийгиликтердин болгон нерсе катары кабыл алып, мээси толугу менен жаңы максаттарга алмашкан. Биз мурдагы ийгиликтерибизди унутуп, каалап жаткан нерсеге оюбузду буруп коебуз. Сизде жок болгон нерсеге анчалык байлануунун эмне кажети бар? Баарыбыз кандайдыр бир иште ийгиликсиз болушубуз мүмкүн. Маанисиз болсо да өзүңүздү мурдагы жана азыркы ийгиликтериңиз үчүн сыймыктаныңыз. Өзүңүздү ийгиликтүү, күчтүү сезүүгө жана сизде сыймыктанууну жараткан учурларды издеңиз. Кичинекей нерселерге да кубанып, аларды ийгиликтүү сезүү үчүн колдоно билиңиз. Бул сизге каалаганыңызга жетүүдө жардам берет. Жаңы максаттарга жетүүдө мурдагы ийгиликтерди кабыл алуу чоң жардам болот. Айталы, сиз кино индустриясында атактуулукка жетишүүнү каалаган жаш режиссерсуз. Бул методду колдонуу аркылуу сиз өзүңүз менен сыймыктана турган, өзүңүз канааттанган иштерди, мисалы, мурда тартылган кыска метраждуу фильмдин кандай чоң ийгиликтерди багынтып, көп мактоолорду алганын эстеп баштайсыз. Ошондой эле режиссер болуш үчүн кандай кыйынчылыктардан өткөнүңүздү жана тарткан кинолоруңузга айтылган жакшы сөздөрдү, мактоолорду, сизде мындан да жакшы иштерди күткөндөрүн эстеңиз. Бүгүнкү күнгө чейин багынткан ийгиликтерди, прогресстерди кабыл алыңыз. Дагы бир жолу айтарым,
жетишкендик деп эсептеген ар бир учурду издегиле. Бардык жакшы жактарыңызды кабыл алыңыз. Ийгиликти сезип, мээнин мурда жетишкен ийгиликтери менен бир канча мүнөт ырахат алуусуна жол бериңиз. Бул методду бир гана кандайдыр бир конкреттүү максатка жетүүдө эле эмес, жалпы эле баарына жетүү үчүн колдонууга болот. 10 мүнөт убакыт бөлүп, бир баракка өзүңүздүн мурдагы жана азыркы жашооңузга таасирин тийгизген бардык күчтүү жактарыңызды жазыңыз. Мисалы, мен табит менен кийинем, жумушумда ийгиликтерге жетишип жатам, чыгармачыл инсанмын, мен жөнүндө көп нерсени билем, адамдар менен жакшы сүйлөшө алам, берешенмин, жакшы сүрөт тартам, оптимист адаммын, автоунааны кылдат айдайм, мени менен маек куруу жагымдуу. Муну менен чектебегиле, жакшы сапаттарыңар чексиз. Адамдар мени жакшы көрөт, мен көп иштейм, жашоодон ырахат алып жатам, сүйүктүү жубай жана камкор атамын, досторума жана үй бүлөмө жардам берем. Бул менин жакшы сапаттарымдын тизмеси. Болушунча толук жана узун тизме түзүүгө аракет кылгыла. Ал эң азында 20 пункттан турсун. Ашыкча жөнөкөйлүктүн кереги жок. Канча сыймыктанып турган сапатыңыз бар экенин кагазга мактануудан эч тартынбаңыз. Дал ушул метод аркылуу өзүңүздүн кандай сапаттарга ээ экениңизди көрүп, сыймыктана баштайсыз. Бул оң сапаттар сиздин ийгиликке жетишиңизге жардамчы боло турган сезимдерди тартуулайт. Мындай жолду максаттын кандай түрү болбосун ага жетүү үчүн колдонууга болот. Максатка жетүү үчүн жардамчы болот деген бардык жакшы сапаттарыңызды жана жетишкендиктериңизди 10 пункттан кем эмес кылып тизмеге толтуруңуз. Мисалы, сатуу агенттиги боюнча кызматка орношуу үчүн сизди башка кандидаттардан айырмалаган жана жумушка орношууга жардамчы болгон сапаттарыңызды жазыңыз. Тизмеңиз төмөндөгүдөй болушу мүмкүн. Мен ак көңүлмүн, адамдар менен жакшы мамиле кура алам, адамдар мени жакшы көрүшөт, мен адамдар менен иштеше алам, мен сатуу үчүн жаралганмын, мурдагы жумуш ордумда жакшы иштегем, адамдарды ишендире алам, мен таланттуумун, табит менен жана жарашыктуу кийинем, уюштуруучумун, мен көп иштейм, койгон максаттарыма жете алам. Эгер мындай тизме түзбөстөн жумушка орношуу үчүн барсаңыз, анда ал орунга орношо аларыңызга ишенип, өзүңүзгө ишенимдүү болуп барыңыз. Ийгилик өзүнүн артынан башка ийгилик алып келет. Ал эми сиз көптөгөн тармактардан жетишкендиктерге жеткенсиз. Канчалык мурдагы жетишкен ийгиликтериңизден энергияны сезе алсаңыз, ошончолук жаңы ийгиликтерге жетише аласыз. Ошондуктан тизме түзүңүз. Мени аны менен азыктандырыңыз. Активдүү иштеңиз. Эч качан өзүңүзгө болгон ишенимди жоготпоңуз. Джон Леннон айткандай, келечек бүгүнкү күндөн түзүлөт. Кандайдыр бир кереметтин болуп кетиши үчүн күтүп отурбастан аны өзүңөр жараткыла. Өзүңөрдүн жетишкендиктериңерди кабыл алууну уланткыла. Сиз аң сезимди түзсөңүз, аң сезим чындыкты түзөт. 7-бөлүм. Аң сезим. Силердин аң сезимиңерде дүйнөнү өзгөртө алган күч бар. Уильям Джеймс. Адамдын мээси эки тараптуу. Буга чейин айтып келгендерим акыл эс менен байланыштуу болду. Ал эми азыр мээнин сырдуу жана мистикалык болгон экинчи тарабы аң сезим менен тааныштырам. Аң сезимдин күчү таң каларлык. Белгилүү болгондой эле ал адамдын организмин кан айлануудан, дем алуудан баштап тамак сиңирүүгө чейин жөнгө салып башкарып турат. Ошондой эле аң сезим адамда болгон бардык нерсени тартып алып турат. Ал жерде биздин жашообузда болгон бардык окуялар жана аны менен байланыштуу болгон ойлор, сезимдер катталып турат. Адамдын ишмердүүлүгүн башкарып турган дал ушул аң сезим. Ал интуиция, түш, сезүү жана алдын ала сезүү аркылуу бизге керектүү идеяларды жана чечимдерди билдирип турат. Бул укмуштуудай жөндөмдүүлүктү бир жолу ачып алган адам кандай гана кырдаалга туш келбесин өзүн жөндөмсүз сезбейт. Аң сезим мезгил менен кайталанган ойломдук сезимдер жана эмоцияларды
физикалык эквивалентте материалдаштырган механизм болуп саналат. Аң сезимге ишке ашыргыңыз келген планды, ойду жана сезимдерди ойлоо аркылуу белгилеп коюңуз жана ал сөзсүз түрдө материалдык эквивалент катары ишке ашат. Аң сезим мөмөлүү дарак сыяктуу кылган аракетиңизге жараша түшүм берет, бирок баары эле анын күчүн колдоно беришпейт. Курчап турган дүйнөнү түзүүдө акыл эс менен аң сезимдин биргелешкен ишмердүүлүгүн көрсөтүүдө окшоштуктарга келели. Аң сезим бардык өрөндү кабыл ала турган берекелүү топурак сыяктуу. Сиздин оюңуз жана көз карашыңыз ар дайым ошол жерге себилүүчү үрөн сымал. Эмне эксеңиз ошол өнүп чыгат. Акыл эс болсо бакча. Сиздин милдетиңиз бакчага кам көрүү, бирок көбү ал жөнүндө билишпейт жана аларга эч ким түшүндүрүп бербейт. Бакчаңызга кандай үрөн кирип жатканына көңүл бурушуңуз керек. Ага кирген жакшы да, жаман да үрөн биздин жашообузда болуп жаткан бардык окуялардын себеби. Жашообузда сизге эмне себептен жолуңуз болгонун жана болбогонун түшүнүү үчүн ички дүйнөңүздүн бакчасына баш багып көрүңүз. Аң сезим эч нерсени тандабайт, ага биз эмнени бекитсек, ошону чагылдырат. Ийгилик жана өсүп өнүгүүнү кандай чагылдырса, ооруну, жолсуздукту дал ошондой эле чагылдырат. Ийгилик жана өсүп өнүгүүнү кандай чагылдырса, ооруну, жолсуздукту дал ошондой эле чагылдырат. Аң сезим ага негативдүү же позитивдүү мамиледе берилгендерди гана көрсөтөт. Ал акыл эс сыяктуу окуяга баа берүүгө жана силер менен тартышууга жөндөмдүүлүгү жок. Эгер сиз жашооңузду өзгөрткүңүз келсе, акыл эсти, ойлонуу образы менен элестетүүнү кандай колдонуп жатканыңызды анализ кылыңыз. Бир эле учурда позитивдүү да, негативдүү да ойлоно албайсыз. Белгилүү учурда бир эле ойлоо образы өкүм сүрө алат. Ойлоо образы көнүмүш адаттарга айланат, ошондуктан позитивдүү ойлордун негативдүү ойлорду жеңүүсүн көзөмөлдөө керек. Тышкы кырдаалды өзгөртүү үчүн ичкини өзгөртүү керек. Көпчүлүк адамдар дароо эле тышкы абалды өзгөртүүнү каалашат. Ойду жана ырастоолорду өзгөртпөйүн тышкы абалды өзгөртүү эч бир жыйынтыкка алып келбейт жана убактылуу гана болот. Муну аңдап билгенде жакшы жашоого болгон жарык жол ачылат. Ийгилик, бакыт, ден соолук, бакубаттуулук жөнүндө ойлонууга жана ойлордон кабатырлануу, коркуу сыяктуу ойлорду чыгарып салууну үйрөнүңүз. Акыл эс жакшы нерсени күтүү менен алек болсун жана адатка айланган ойлор жашоодон каалаган нерсени алуу менен толукталсын. Бул жерде силерге адаттардын мыйзамы жардамга келет. Бул китепте жазылган методдорду көнүгүү катары өздөштүрүп, аны күнүгө кайталап туруңуз. Суу стаканда болобу, вазада болобу же булакта болобу, ошого жараша формага ээ болот. Ошол сыяктуу эле аң сезим да күнүмдүк ойломдо ага кандай образ берип жатсаңыз, дал ошондой иш-аракетте болот. Тагдырыңыз ошентип чечилет. Сиздин жашоо бир гана сиздин колуңузда жана аны өзүңүз каалагандай кылып өзгөртө аласыз. Синхрондуулук. Аң сезим дайыма сиз каалаган нерсени берерин түшүнүү керек. Жашооңузда кандай кубанычтуу өзгөрүүлөр болуп жатканын ойлом аркылуу күнүгө элестетүү зарыл. Сиздин ички кубаттуу өнөктөшүңүз сизди ар дайым керектүү учурларда керектүү адамдар менен жолугууга жана максаттын ишке ашуусуна түрткү болуучу кырдаалдарга түртөт. Джозеф Кэмпбелл айткан: көрүнбөгөн миң кол сизге жардамга келет. Синхрондуулук жөнөкөй кокуздук же ийгиликтин жыйынтыгы сыяктуу сезилиши мүмкүн, бирок ал эч бири менен тиешеси жок. Ал биздин ойлорубуздун таасири астында кыймылга келген табигый мыйзамдардын функционалдык кесепети. Мен алардын кыймылынын принциптерин түшүндүрүп берем. Китептин башында бардык материалдык чындык энергиянын бөлүкчөсүнөн турат деп жазгам. Биз алп энергиялык желеде жашайбыз. Аң сезимге ийгиликке болгон тууралоону киргизгенде, ал бардык энергетикалык түйүндө энергияга чакырык жасайт. Ийгиликти максат кылып,
аны аң сезимге бекитсеңиз, ал аны кабыл алып, максатка жетүү үчүн зарыл болгон адамдарга жана абалдарга түртөт. Эгер ошону менен бирге негативдүү ойду ойлосоңуз, анда ал да сөзсүз түрдө ишке ашат. Себеби аң сезим ойду сизге жаккандай кылып тандабайт, мээде болгон гана ойлорду ишке ашырат. Тилекке жараша, азыркы учурда адамдар материалдуу дүйнөнүн жана адамдын мээси баш ээ турган мыйзамдар боюнча түшүнүп калышты. Бир канча жыл мурун ойлом, элестетүү тышкы дүйнөнү өзгөртө турганына ишенүү мүмкүн эмес болчу. Ал эми азыр көпчүлүк адамдар анын чын экенине жана ойлоп көрсөк, андан башкача болушу мүмкүн эмес экенин түшүнө башташты. Себеби дүйнөдө баары өз ара тыгыз мамиледе. Мен дагы бир жолу бул маанилүү ойду айтам. Жетиңер келген бир нерсени ойдо белгилеп койсоңор, ага аң сезим сөзсүз жооп берет. Адатка айланган ойлоо образ бизди курчап турган дүйнөнү түзөт. Аалам бизге ар дайым жардам берип турат, бирок биз ал жардамдын аз гана бөлүкчөсүн алабыз. Бирок бул абалды оңдоого болот. Жашооңордун мыйзамдары сизге кандай иштеп жатканын түшүнгөндө, аларды сиз ырахаттануу менен ала баштайсыз. Бүгүндөн баштап каалап жаткан нерсеңизди аң сезимге киргизип баштаңыз. Эгер сизди ал процесстен эч бир нерсе алакты кылбаса, бир канча убакыттан кийин таң калуу жана сүйүнүү менен алдыңызда ачылып жаткан синхрондуулуктун эшиктерин көрөсүз. Гималаев Мюррей ал жөнүндө мындай деген: аң сезимдеги нерсени адам өзүнө ишендирип алса, ал сөзсүз түрдө аткарылбай калбайт. Эгер адам аны жасабаганда, аны менен эч качан болбой турган нерселер да болуп калат. Андай учурларда жардамга адамдарды, абалдарды жана башка материалдык жардамга чакыруучу энергия пайда болот. Эгер сиз бул чындыкка жете алсаңыз, ааламдын байлыгы ачылат. Күч-кубаттуу аң сезим сиздин буйруктарыңызды күтүүдө. 8-бөлүм интуиция. Эмнеге мени жуунуп жатканда жакшы идеялар каптай берет? Альберт Эйнштейн. Элестетип көргүлө, эгер сиз өзүңүздү коопсуз жана ишенимдүү сезе алган баардык иштерде жардамга колун сунуп, кандай гана көйгөй болбосун аны чечүүдө туура чечимдерди айтып берип, баардык жагынан сизди камсыз кылган жаңы өнүгүүлөргө жол көрсөтүп, мүмкүнчүлүктөрдү туура колдонууну айтып берген өнөктөшүңүз болсо кандай болот эле? Чындыгында мындай өнөктөш ар бирибизде бар. Ал биздин ичибизде жайгашкан жана интуиция деп аталат. Бардык улуу инсандар, бизнесмен, спортчу, артист же мамлекеттик кызматкер болобу, баары интуицияга ишенет. Интуициянын айтуусун колдоно билүү жөндөмдүүлүгү адамдын канчалык деңгээлде ички менин өстүргөнүн билдирет. Бир жолу австралиялык эң бай жана ийгиликтүү адам менен тааныштым. Мейманканадан жолуктуруп калдым. Аны мурда гезит, журналдардан көрүп жүргөндүктөн дароо тааныдым. Барып өзүмдү тааныштырып учураштым. Анын интуицияга ишенерин гезиттен окуган элем. Аны тастыктоо үчүн суроо узатканымда ал мындай деп жооп берди: интуиция мен кылып жаткан баардык нерсенин борбордук ордунда турат. Өмүрүмдө бир да ишти интуициям менен кеңешпестен кылган эмесмин деп жооп берди. Жалгыз эле ал эмес, Моцарт да дем күчтү ички дүйнөсүнөн алганын айткан. Сократ болсо ички добушуна баш ийерин белгилеген. Эйнштейн, Эдисон, Маркони, Генри Форд, Лютер, Бурбенг, мадам Кюри сыяктуу атактуу инсандар өз ийгиликтерин интуиция менен байланыштырган. Гарвард бизнес ревьюнун кабарчысы Генри Минцберг чиновниктер жана бизнесмендер арасында сурамжылоо жүргүзгөн. Анын жыйынтыгында алардын көпчүлүгү акыл аркылуу чечүүгө оор болгон маселелерди интуиция аркылуу чечерин айтышкан. Ал сурамжылоодон кийин мындай корутунду чыгарган: ийгилик түздөн-түз акылдык ойломдон эмес, логика менен интуициянын өз ара карым-катнашынан көз каранды. CNN-дин негиздөөчүсү жана дүйнөдөгү эң бай миллиардер Тед Тернер дагы ушул сыяктуу
көз карашта болгон. Анын айтымында билермандык жана интуиция бири-бирине өнөктөш. Конрад Хилтон аукциондо товарынын баасын $165.000 кылган. Эртеси ойгонуп 180 миң деген санды ойлоп койгон. Конни ар дайым интуициясына ишенген адам болгондугу үчүн баасын 180 миңге көтөргөн. Эртеси күнү анын эң кымбат баасы $179 миң жеткендиктен аны өзү алган. Кийин аны $2 миллион ашык баага саткан. Рэй Крое болсо өзүнүн юристтери жана бухгалтерлеринин кеңеши менен McDonald's ресторандарынын тармактарын сатып алган. Себеби жүлүн мээси менен анын ишенимдүү болоорун сезген. Чындап эле алар дүйнөнүн бардык бөлүгүндө ишенимдүү бизнес болду. Ошондой эле Кроенин гамбургер сатуу үчүн майда дүкөндөрү сатып алуу чечими чындап эле ийгиликтүү болуп, ал аны мультимиллионер кылган. Ички добушуна ишенүү менен адам эң туура чечимдерди кабыл алып, чыгармачыл идеяларды жаратат жана ошондой эле максатына жетүү үчүн жол түзөт. Керектүү убакытта жана керектүү жерде пайда болуп, жолду болгондор жөн эле бактылуу адамдар эмес. Алар кайда жана качан эмне кылышты айтып бере турган интуициясын өнүктүргөн. Интуиция аркылуу шек саноо жоголуп, жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылат. Мүмкүнчүлүктөр качан жана кантип колдонуу керектигин үйрөнө турган билимге ээ болушат. Маалыматтардын мээ аркылуу өтүшүн изилдеген тааным теориясы боюнча адистердин айтымында мээ алган маалыматтарын аз гана бөлүгүн акыл эске жеткирет. 1% аз. Канчалаган маалыматты жоготуп жатканыбызды ойлоо коркунучтуу. Китебимдин башында ар бир адамдын мээси бир чоң голограмманын бөлүгү жана ошол ар бир бөлүк бир бүтүндүктү түзөт деп жазылган. Акыл эсте жеке тажрыйба жана алган билим эске сакталат. Ал эми аң сезим болсо, анда сакталган бардык маалыматка ээ. Сиздер дагы ал маалыматка интуиция аркылуу жетесиздер. Жоопту кантип алыш керек? Даярдык. Бардык маалыматтар жана фактылар менен куралданыңыз. Аң сезимди болгон күчү менен иштөөгө мажбурлаңыз. Сизди кызыктырган бардык суроолорго жооп издеңиз. Иштеп жаткан суроонун жообуна бардык жактан байланыш издеңиз. Сиздин максат көп маалымат чогултуп, атүгүл таң калыштуу жана бири-бирине шайкеш келбеген фактылар да бири-бирин толуктап турсун. Элестетүүнүн эркин болушуна жол бериңиз. Ага көп маалыматтарды берип, аны логикалык жактан талдөөгө аракет кылбаңыз. Ал аң сезимдин иши. Жеткиликтүү. Бардык фактыларды талдап чыккандан кийин эс алууга болот. Даярдык активдүүлүктү талап кылып жатканда жетилүү тынч этапта болот. Ал эми азыр аң сезим иштесин. Ал маселеден жол табуу үчүн сиз ойлобогон учурда да күнү-түнү иштейт. Практика эгер аң сезимди жайына койсо жакшы иштерин далилдөөдө. Адам конкреттүү бир нерсеге жөнүндө ойлобой турган учурда ага аң сезим берген нерсеге сезимтал боло түшөт. Чыгармачылык процесс үчүн бош абалында болуп, кыялдануу эң ылайыктуу учур. Узакка созулган саякат, ваннага түшүү, токойдо сейилдөө. Дүйнө жүзүндө эң көп сатылуучу видео оюндары чыгарган Atari компаниясынын негиздөөчүсү Нолан Башнелл алгач эртең мененки сейилдөө учурунда кыялдануудан баштаган. Стивен Спилбергдин айтуусуна караганда, ага эң жакшы идеялар машинанын максатсыз айдап бара жатканда келерин айткан. Альберт Эйнштейн кесиптешине эмне үчүн мага эң жакшы идеялар мен душта жуунуп жатканда келет деп айтканы бар. Кантип туура жооп тапсам болот деп тынымсыз ойлоно берип, такыр башкача жыйынтык алып калуу мүмкүн. Бул мелдештин алдында жеңиш жөнүндө гана ойлой берген спортчунун абалына окшош. Спортчулар мелдештин астында токтоо болуп, көп чыңалбаш керектигин, болбосо ката кетирип коерун билишет. Интуиция сизге жардам бериш үчүн бош абалда болуп, анын өз алдынча иштөөсүнө мүмкүнчүлүк беришиңиз керек. Интуициянын ойготу. Төмөндө эч кыйынчылыксыз жана табигый жол менен интуицияны ойготуу үчүн 3 кадам көрсөтүлөт. Биринчи кадам.
Бир канча мүнөт сизде бардык маселелердин жообу, чечүү жолдору камтылган аң сезимге ээ экениңизди жана аны аң сезим сөзсүз таап чыгарарын ойлонуңуз. Бул фактылардын логикалык таануусунан эмоционалдык кабыл алуусуна өтүңүз. Качан бул ишке ашканда кубанычтуу козголууну сезесиз. Акыл эске ар дайым кубаттуу аң сезим деген жардамчысы бар экенин эскертип туруу керек. Сизде катылган күчтү түшүнгөндө өзүңүзгө болгон ишенимди сезишиңиз керек. Экинчи кадам. Аң сезимден эмнелерди алып жатканыңызды так белгилеп алыңыз. Аң сезимден маселеге карата кандай жоопту, чечимдерди жана көз караштарды алгыңыз келип жатат. Дал ушундай учурда аң сезим сизге иштеп жаткандыгын өзүңүздө бир канча жолу кайталаңыз. Мүмкүн болгон жоопторду алуу үчүн өзүңүздү кыйнабаңыз. Аң сезим менен ишенимдүү жана андан эмнени каалап жатканыңызды улам кайталап сүйлөшүңүз. Ал аны сиз үчүн жасап баштагандай элестетиңиз. Азыр мага аң сезимим айтып берет деп эң азында 10 жолу ал процесстин ишке ашышын сезгенге чейин кайталаңыз. Үчүнчү кадам. Өзүңүздү бош коюңуз жана мээни туура жопачыларына болгон ишенимге толтуруңуз. Ишеним жана адамдын өзүнө болгон ишенимдүүлүгү жөн эле сезим эмес, энергиянын булагы. Бул булактар магнит өзүнө металлдарды тартып тургандай эле туура чечимдер менен жоопторду тартып турат. Туура жоопту тапкандан кийин сизде кандай сезимдер болорун элестетип көрүңүз. Козголуу, кубаныч, жеңилденүү. Бул сезимдерди азыр сезип көрүңүз, бирок өтө кыйналбаңыз. Күнү түнү аң сезимдин туура жолдо айтарын күтүп отуруунун кажети жок. Жогорудагы айтылган 3 кадамды аткаруу 5-10 мүнөттү талап кылат. Аларды күн сайын уктар алдында аткарган жакшы. Кубанычтуу маанай менен уйкуга кетүү аң сезимге жетүү үчүн эң ыңгайлуу учур. Маалымат алуу. Көп учурда жооп биз күтпөгөн учурда мээге алдын ала сезүү же ой катары келет. Ал Стивен Спилберг сыяктуу машина айдап бара жаткан учурда же эртең мененки тамактануу учурунда болушу мүмкүн. Кээде ички добуш аркылуу бул жакка бар, бул адамга телефон чал, муну жасап көр деген сыяктуу үндөр аркылуу жооп келиши мүмкүн. Бул алдын ала сезүүлөрдү жана ички добушту уга билүүгө дароо эле келбейсиз, ага акырындык менен келесиз. Эгерде алгач аны жасай албасаңыз, кайгыруунун кереги жок. Көпчүлүк адамдарга эч ким интуицияны кантип туура пайдалануу керектигин үйрөткөн эмес. Ошондуктан алгач кыйынчылыктарга туш болуу таң калыштуу эмес. Бул жөндөмдүүлүк булчуңдар сыяктуу машыгуулардын натыйжасында күчтүү болот. Алгач интуициянын бар экенине ишениш керек. Андан соң ага жетишээрлик көңүл буруп, анын айтуусуна жараша иш-аракетте болуу керек. Сиз качандыр бир чымчыктар жөнүндө эң мыкты билген адам менен токойдо сейилдеп көрдүңүз беле? Сиз бир чымчыкты көргөн учурда ал 10 чымчыкты көрүүгө жетишет. Анын көзү көрөгөч болуп калган жана эмне издеп жатканын билет. Тынымсыз машыгуулардан улам кулагы курчуган. Интуиция да ошондой. Ичиңизде болуп жаткан нерселерге көңүл буруп, аны угуңуз. Башында сизге интуиция айтып жаткан нерселердин көбүн өткөзүп жиберишиңиз мүмкүн, бирок убакыттын өтүшү менен аны угууга үйрөнөсүз. Ал сиз элестеткенден да оңой. Сизден талап кылынган нерсеге ишеним жана бир аз машыгуу. Көп учурда интуитивдик идеялар бизге түшүбүзгө кирет. Доктор канадалык врач Фредерик Бантинг инсулиттин химиялык курамын түшүндө ачкан. Анын түшүнүү формуланы түзүү үчүн зарыл болгон ар бир кадам таптак өзүндөй болуп кирген. Тигүүчү машинанын ойлоп табуучусу Элиас Хоу анын үстүндө узак убакыт бою иштеген жана ишин аяктоо үчүн эч ойлоп таба албай жаткан бир кичинекей тетик жетишпей жаткан. Бир жолу анын түшүнө жапайы адамдардын курчоосунда калганы жана аларга учунда тешиги бар найзаларды ыргытып жатканы кирет. Хоу ийненин учуна кулак жасаарын чечим чыгарып ойгонгон. Ошентип тигүүчү машина жаралган.
Аң сезим жоопту ар кайсы учурда ар кандай кылып бериши мүмкүн. Идеянын сапатына жана пайда болгон сезимдерге жараша интуитивдүү маалымат алганыңызды сезесиз. Интуитивдүү идеяны мээде болгон башка ойлордон мына дал ушул деген кубанычка толгон ишенимдүү сезимдер айырмалабайт. Интуицияга ачылуу. Белгилүү мамиле жана жүрүм-турумдун тиби интуициянын өсүүсүнө таасир берет, ошондуктан аны өрчүтүү керек. Аң сезимге андан эмнени каалап жана эмнени каалап кылып жатканыңызды жеткирүүгө жардам бере турган бир канча жолдор бар. Интуициянын бар экенин кабыл алып жана анын күчүнө ишенүү менен анын иштешине шарт түзөбүз. Эгер интуицияны күнүмдүк жашоодогу табигый жана пайдалуу кубулуш катары ойлосоңуз, ал сөзсүз түрдө өзүн ошол тараптан көрсөтөт. Бирок мен бул проблеманы эч качан чече албайм же мен бул суроого эч качан жооп таба албайм деген сыяктуу ойлор интуицияга эч кабатырланбоосу керектигин сигнал кылат. Жөн эле жоопту эмес, эң мыкты жоопту алууга татыктуу экениңизди белгилеген позитивдүү ойлор жана ырастоолор интуицияны позитивдүү иш-аракетке түртөт. Аң сезимге уялбастан жана тайманбастан анын акылмандуулугу, билими жана күчү сизди жетектээрин айтыңыз. Түнкүсүн аң сезимим менен досум менен сүйлөшкөндө эле маектешем. Мен ага анын ошол эле учурда өзүмө да кайталайм. Кудуреттүү жана абсолюттук билимге ээ экенин айтам. Андан соң анын мен үчүн эмне кылышы керектигин ишенимдүү түшүнүүмдөр да бар. Баары аткарыла тургандыгына ишенип уйкуга кетем. Дайыма аткарылат. Төмөнкү ырастоону сиз да колдонуп көрүңүз. Менин аң сезимим ийгиликке жетүүдөгү менин өнөктөшүм. Бул ырастоону бөлүктөргө бөлүп көрүп, анын негизги 3 ачкыч сөздөн турарын байкоого болот. Менин аң сезимим. Бул сөздү айтуу менен сиз аң сезимдин бар экенин ырастап жатасыз. Сиз көрүнбөгөн өнөктөшүңүздү реалдуу түрдө бар болгондой кабыл алып жатасыз. Коркпоңуз, ушундай эскерүүлөр менен көбүртүп алуу мүмкүн эмес. Экинчи, менин өнөктөшүм. Өнөктөш бул жалпы максатка жетүү үчүн сиз менен бирге иштеген, жумуштун бардык кыйынчылыктарын сиз менен бөлүшкөн адам. Мүмкүн аң сезимге анын жакшы аткара алган иши менен так маалымат, идея, жоопторду берүү алектенүүсүнө жол бересиз. Кандай гана кырдаал болбосун, сиз эч качан жалгыз эмессиз. Сиз ар дайым жеке аң сезимиңизге таяна аласыз. Ал сизди идеялар менен толтуруп, позитивдүү иш-аракеттин булагы болуп саналат. Үчүнчү, ийгиликке жетүүдөгү. Ийгилик эң кубаттуу сөз. Ал сиз багындырууну каалаган жумуштагы, жашоодогу жана адамдар менен болгон мамиледеги жетишкендикти чагылдыруучу сөз. Бул сөздүн өзүн кайталоо максатка жетүүгө жардам берүүчү энергияны жаратат. Тез арада чечим кабыл алуу керек болгон учурда эмне кылуу керек? Айрым учурда тез, дароо чечим чыгаруу керек болот. Эгер сиз тез аранын ичинде чечим чыгарууга мажбур болсоңуз, анда төмөнкү жол-жоболорду колдонуп көрүңүз. Бүткүл денени бош коюп, бир канча жолу дем алып, дем чыгарып же ийнди сааттын жебесиндей кыймылдаткыла. Бошонууну жана тынчтанууну сезиңиз. Мени тынчтандырып, мен ар дайым туура чечимдерди кабыл алам деп ичиңизден 10 жолу кайталаңыз. Ошол айтылган сөздүн күчүн сезиңиз жана аны ишенимдүү айтыңыз. Бул сөздөрдү акыркы жолу айтып бүтөрүңүз менен дароо чечим кабыл алыңыз. Муну менен сиз логикалык ой жүгүртүүдөн кутуласыз да, аң сезимден жооп аласыз. Акылыңызга эмне биринчи келсе, ошол сиздин чечимиңиз болот. Айрым учурларда логикалык ой жүгүртүүдөн качуу пайдалуу. Логикалык мыйзамдарга баш ийип жашоого мүмкүн эмес, себеби биздин жашообуз парадокска жана сырларга толгон. Ошондуктан аң сезимге жана сезимдерге ишенүү маанилүү. Мында адам рационалдуу ой жүгүртүүнүн чегинде калуусуна караганда чындыкка жакын болот. Тилекке каршы мектеп жеке интуицияны угуу керектигин үйрөтпөйт.
реалдуу жашоодо бардык керектүү маалыматтарды алгандан кийин деле оңой эле толтуруп коюуга мүмкүн болбогон боштук калат. Бул жерге акыркы чечимди айтуу үчүн жардамга интуиция келиши керек. Жашооңуздун сапаты оюңуздун сапатынан көз каранды. Бир маселенин жообун издеп жатып, бир эле маалыматты кайсы жерин кое бердим деген ойдо аны көз алдыңыздан улам өткөзөсүз. Бир гана акыл эске кайрылуу менен мүмкүн болгон чечимдердин чегин чектеп койгондугуңуз үчүн жооп таба алган жоксуз. Эски идеяларды колдонуу менен сиз жылдар бою бир эле орунда көзүңүздү таңып, бир колуңузду аркага байлап алгансыз. Каалаган максатыңызга жетпеген болсоңуз, анда эч таң калыштуу эмес. Аң сезим жаңы идеяларга, жоопторго жана чечимдерге толуп турат. Өзүңөрдү эч нерседен чектебегиле. Бул казынаны ачып, андагы жашоого керек болгон бардык жаңы динамикалуу өзгөчө нерселерди алгыла. Бул идеялар жана чечимдер азыртадан эле силердин ичиңерде бар. Бир жолу аң сезимдин күч кубатын сезгенден кийин эч качан идеядагы кемчиликтерди сезбейсиз. Акыл эс жана интуиция дайыма зарыл болгон маалыматты табууга багытталган. Упанишадада айтылгандай, бар иште бар болуп турат. 9-бөлүм. Түштөр. Түштөр силердин кайда бара турганыңарды жана кайда баратканыңарды көрсөтөт. Алар алдыңарга тагдырды ачып берет. Карл Юнг. Түш адамдарды байыртадан эле кызыктырып келген. Байыркы түш жооруларды чопот такталарына жазылган биздин заманга чейинки 3000 жылга таандык болгон Вавилондук Гильгамеш жөнүндөгү эпостон табууга болот. Бүгүнкү күндө байыркы гректер жана египеттиктер айыктыруу үчүн салынган ибадатканаларда түштү чакыруу иштери менен алектенгени белгилүү. Библияда түшү жетектеген көп адамдар жөнүндө айтылат. Иосиф фараондун түшүн талдап, аны 7 жыл өнүгүп өсөрүн жана 7 жыл муктаждыкка дуушар болорун айткан. Ацтектердин кудайлар иерархиясында эң негизги кудайды түштөрдү башкарган. Түндүк америкалык индеецтерде атайын түш көрө турган бөлмөлөр бар. Анда уурунун улуу адамдары ал жакта көрүлгөн түштөрдү жоруп, ага жараша чечимдерди чыгарышат. Жакынкы убакка чейин заманбап коомдогу көпчүлүк адамдар өзүн ички дүйнөсүнөн алыстатып, адамдын психикасынын негизги аспектисин маанилүү деп кабыл алышчу эмес. Бактыга жараша абал өзгөрүп, азыркы учурда көп адамдар өзүнүн ички менин табууга жана түшүнүүгө аракет кылып башташты. Күнүмдүк жашоонун образы аң сезимдин катылган акылмандуулугу менен бет келгенде, түштөр анда таанылган жана таанылбаган нерселер аралашкандыгы менен кызыктуу. Көптөгөн окумуштуулар иштеп жаткан ишинин чечимдерин түшүндө көрүшкөндөн кийин гана аларды акыл эс менен иш жүзүнө ашырышкан. Эйнштейн салышмалуулук теориясын ачканга чейин анын түшүнө жарыктын үстүндө кетип баратканын кирген. Көптөгөн сүрөтчүлөр, ишкерлер, изилдөөчүлөр жана башка тармактын адамдары чыгармачыл жоопторду өз түштөрүнөн табышат. Бүгүнкү күндө шек саноочуларды түштүн маанисиз сандырак эместигине ишендирген көптөгөн далилдери бар. Мурдагы бөлүмдө доктор Бантинг менен Элиас Хоунун түшүнүн жардамы аркылуу ачкан революциялык ачылышы жөнүндө жазгам. Дагы бир ишендирүүчү мисал келтирсем, Нобель сыйлыгынын лауреаты доктор Джеймс Ватсон ДНКнын табышмактуу молекуласын түшүнүн жардамы аркылуу ачкан. Көп жылдар бою ДНК молекуласынын структурасын чече албай убараланып келген. Бир жолу анын түшүнө эки жыландын бири-бирин ороп алганы кирет. Ойгонору менен ага балким мен издеп жаткан нерсе ушул болуп жүрбөсүн, балким ДНК бири-бири менен чынжырланган кош спиралдыр деген ой кеткен. Мындай форма табиятта жок. Генетикалык кодду ушул гипотеза менен текшерип көрүп, табышмагын жандырган. Ошентип Нобель сыйлыгына татыктуу болгон. Түштөр бул адамда унутулуп калган тукумдун тили. Алар кызыктай белгилер жана
аллегориялар толгон табышмактуу мааниге ээ. Аларды түшүнүүгө үйрөнүү керек. Буга чейин узак жылдар бою өз түштөрүмдү жоруп жана аларды анализдеп көрүп, азыр ишенимдүү түрдө түш аркылуу биз менен жогорку акыл сүйлөшө тургандыгын айта алам. Түштөр баш аламандык менен эмоционалдык жарылуунун катылган себептерин көрсөтүү менен биздин кайсы бир учурда туура жана туура эмес кылып жатканыбызды көрсөтөт. Алар адамга көптөгөн кубулуштарды түшүндүрүү менен жашоосунун терең маанисин ачып берет. Түш адамдарга тагдырына кантип багынуу керектигин жана ар бирибизде катылган потенциалды кантип ишке ашыруу керектигин көрсөтөт. Бир түндө орточо эсеп менен 5-7 жолу түш көрөбүз. Айрымдарын таң калтырышы мүмкүн. Бирок түштө өтө сейрек көрөм деген адамдар да бар. Чындыгында ар бир адам аларды эстеп же эстебей калган учурда да ар түнү түш көрөт. Муну аныктап алууга болот, себеби түш көрүү учурунда көздүн кыймылы тез болот. Бул кубулушка көз салуу менен физиологдор адамдын канчалык көп түш көрөрүн аныкташат. Наристелер уктап жаткан убакыттын 50%-ында түш көрүшөт. Убактысынан эрте төрөлгөндөр 70%, ал эми биз өтүп кеткен күн кабатырланууларга толгон активдүү окуу менен жана жаңы окуялар менен өтсө, түш көп көрөт экенбиз. Түш адамдын жашоосунда пайда болгон күтүүсүз окуяларга көнүп кетүүсүнө жардам берет. Мээни түш көрүүгө кантип программалоо керек? Биринчи, укта арасында мээге бүгүн мага жакшы түштөр кирет жана аларды эстеп калам деп айтып, аны иштен 20 жолу кайталоо керек. Түштө эмнени көрүүнү каалаганыңарды да болжолдоого болот. Бирок түштөр өзүнүн жеке программасы аркылуу жараларын унутпагыла. Организм адамдын эмнени түшүнгүсү келип жатканын жакшы билет. Экинчи, керебеттин жанына кагаз жана калем коюп коюңуз. Муну менен сиз түштүн маанисине көңүл буруп жана ага толугу менен кирүүгө болгон каалооңузду чагылдырасыз. Сиздин түшкө болгон мамилеңиз анын сизге болгон мамилесин аныктайт. Түштү түшүнүү үчүн ага ишенүү жана сыйлоо керек. Ошондо гана сизге түштөр дайыма кирип турат. Үчүнчү, ойгонгондо дароо тура калбаңыз, себеби акыл эс толугу менен өз ордуна акырындык менен келет. Уйкусуроонун ортосу өтө чоң мааниге ээ. Бул эки дүйнөнүн ортосундагы учур. Ошол учурда мүмкүн түштүн бир бөлүгү башка жерде жүргөн болот. Эгер андай болсо, акырындык менен улам жаңы жерин кошуп, түштү чогултуп бириктирүүгө аракет жасагыла. Андан соң туруп эстеген учурларды кагазга жазыңыз. Улам эсиңизге келгендерин кошуп жазып коюңуз да аны жоруганга аракет жасасаңыз болот. Түш жоруу. Түш жорууда негизги ролду жөнөкөй эле кулак түргөндүк эмес, ага болгон кызыктарлык ойнойт. Өзүңүздү байыркы аймактардагы казуулар менен алектенген археолог катары элестетиңиз. Түш жоруу археологиялык казууларга окшош. Сиз бир гана аманаттарды табып эле болбостон, алардын эмнеден келип чыкканын жана алардын маанисин түшүнүшүңүз керек. Мурдагы бөлүмдөрдө мисал катары келтирилген түштөр оңой эле жорулат. Мен аларды түштүн кантип адамды ишмердүүлүккө багыттаарын түшүндүрүү үчүн келтиргем. Бирок ал чектөө. Түштүн 90% эч бир мааниге ээ эмес жана аларды чечмелөө оор. Алар сиз билбеген чет тилде маанисиз билдирүү сыяктуу сезилет. Бирок сиз аларды түшүнүүнү каалап, аларды жоруу үчүн айрым ачкычтарды билсеңиз, ал мурда белгисиз болгон дүйнө катары ачылат. Түшкө кабар жиберүү үчүн атайын белгилерди жана аллегорияларды колдонуңуз. Белгилер интуицияга ойлоо керек болгон сөздөрдү айтып берет. Түштүн тили лингвистикага караганда поэзия же искусствого жакын. Түштө тил эмес, белгилер колдонулат, себеби белгилер тилден биринчи жаралган деген кызыктуу гипотеза бар. Түш аң сезим жиберген кабар, ошондуктан алар ички дүйнө жөнүндө маалымат алып жүрөт. Түштөр дайыма конкреттүү бир адам менен байланышкан. Ал да адам кайсы жерде кыйынчылыктарга туш келип, эмнеден качууга аракет кылып жатат, ага эмне жетишпей жатат, эмнени байкабай калды жана
эмне кылуусу зарыл экенин чагылдырып турат. Түштүн 95% убактысында болгон бардык адамдар түрү-суук челмоогуздар реалдуу жашоонун белгилүү бир аспектисин чагылдырат. Түштү жооруудан мурун түштөгү бардык каармандар өзүңүз экенин белгилеп алуу керек. Түштөгү каарман балаңыз, тууганыңыз, кесиптешиңиз экени анык болгон учурдан сырткары, бирок айрым учурда алар сиздин эле чагылууңуз болушу мүмкүн. Мисал катары мындай түштү алып көрөлү. Сиздин үйгө ууру кирип, балдарыңызды уурдоого жана аларга зыян келтирүүгө аракет кылып жатат. Ага каршы турууга аракет кылып жатасыз. Жыйынтыгында өмүр үчүн эмес, өлүм үчүн болгон күрөш чыгат да сиз ойгонуп кетесиз. Бул түштү субъективдүү жактан түшүндүрсө, сиз уурунун жана өзүңүздүн ролуңузду аткарып жатасыз. Мендеги мендин кайсы бөлүгү балдарга зыян келтирип жатат деп суроо бериңиз. Балким сиз көп иштеп, балдарга аз убакыт бөлүп жатасыз. Мүмкүн сиз жумушта көпкө кармалып, балдардын өзүнүн коомунан уурдап жатасыз. Бул түштү дагы башка да жорууга мүмкүн. Балким балдар сиздеги ички мендин күнөөсүз жана алсыз жагы, ал эми сиз өзүңүздөгү олуттуу жана логикалык жагы катары көрүнүп жатасыз. Балким сиздеги бойго жеткен бөлүгү сизде болгон табигыйлыкка жана көз карансыздыкка бөгөт коюп жатат. Бул түш сизге ушундай жашоо менен сиз бир нерсени жоготуп жатканыңызды кабарлап жатат. Байкадыңызбы? Түштү сөзмө-сөз жооруудан алыс болгула. Айталы, сиз кайрышка түшчү автоунааны тоо кырында саатына 90 чакырым ылдамдык менен айдап бара жатасыз. Унааны башкара албай кулап түштүңүз. Бул сиз жакында авто кырсыгына каза болосуз дегенди билдиреби? Андай болуу ыктымалы өтө аз. Балким сиз жашооңуздун башкаруусун жоготуп жатасыз. Кайсы жерден токтошуңуз керек? Балким бул түш сизге ылдамдыкты азайтпасаңыз, бул кулап түшөрүңүздү, балким ооруп, баалуу нерседен ажырап же сизге кымбат бирөөдөн алыстап калышыңыз мүмкүн экенин кабарлап жатат. Түштөгү өлүм көп учурда бир абалдан экинчи абалга өтүүнү, өзгөрүүнү, жашоодогу бир этаптын бүтүп, жаңы этаптын башталышын билдирет. Балким ошондой түш аркылуу сизди өзгөрүүгө багыттап жатат. Ушундай түшүндүрүү сизди канааттандырдыбы? Жаман түштөр аң сезимдин сизди таң калтырып, жашооңуздагы кайсы бир аспектиге көңүл бурдурууга аракет кылуусу. Аң сезим сизге бул жакка кара, аны артка жылдырууга болбойт деп жаткандай. Ушул сыяктуу кайталанган түштөр сизге кабарды жеткирүүгө болгон аракет. Эгер сиз аны туура жоорусаңыз, алар жоголот. Сиз аны туура эмес жооруп жаткандыктан улам кирип жатат. Төмөндө түштү туура жоорууга жардам берген жолдорду көрсөтөм. Түшкө ат коюп коюңуз. Ат коюу маанисиз көрүнүшү мүмкүн, бирок эң негизгиси интуициянын иштөөсү. Ат берүү түштү жооруу үчүн негизги ачкыч болушу мүмкүн. Бул принцип кандай иштерин көрсөтүү үчүн бир мисал айта кетейин. Бир жолу ишенимдүү көрүнгөн бир ишке акча салууну чечтим. Келишим түзгөнгө чейин түшүмө ал жактын бир мүчөсү топон сууда скунс менен сейилдеп жүргөнү кирди. Мен андан эмнеге скунс менен сейилдеп жүрөсүз деп сураганымда, ал бул нерсе таң калыштуу эмес эле ийин куушуруп койду. Ойгонору менен ал түштүн маанисин аңдоого аракет кылып, бир нерсе сасып жатат деп ат коюп койдум. Жыйынтыгында ал ишке акча салбоону чечтим. Бир чети өзгөчө мүмкүнчүлүктү кое бергендей көрүндү, бирок 2 жылдан кийин ошол ишке акчасын салгандардын баары чыгымга учурашты. Түшүмө ишенүү менен акчаларымды сактап калдым. Ойгонор замат кайра түшкө кайтып барып, андагы каармандар менен сүйлөшүңүз. 5-10 мүнөттүн ичинде сизге эч ким тоскоолдук кылбай турган жерди табыңыз. Көзү жумуп, түштү калыбына келтириңиз. Так өзүндөй кылып чагылдырууга аракет кылыңыз. Андагы окуяларды жана каармандарды элестетиңиз. Оюңуз аркылуу түшкө кайтып барыңыз. Мейли окуялар өзгөрүп кетсин, бирок сиз ага өзүңүз каалагандай жооп бересиз. Мисалы, балдарды уурдоого келген ууру жөнүндөгү түштү алалы. Түштү кандай көргөн болсоңуз, дал ошондой кылып элестетиңиз. Бирок аны менен күрөшкө түшүүнүн ордуна
аны менен сүйлөшүүгө аракет кылып көрүңүз. Андан ким экенин, эмне каалаганын жана эмне үчүн жасап жатканын сураңыз. Эми аны сурай аласыз, себеби түштө өзүңүз көзөмөлдөп жатасыз да. Балдарыңыз менен сүйлөшүп көрүңүз. Алардын жообу сизди таң калтырышы мүмкүн. Баарын түшүнгүңүз келсе, анда бул эң жакшы жол. Түшүңүздү пьеса катары элестетип, аны төмөнкү пункттар менен анализ кылып көрүңүз. Биринчи, киришүү. Түштү көркөмдөштүрүү жана андагы таасир берген проблеманын мааниси. Экинчи, сюжет. Түштөгү окуялардын жүрүшү. Үчүнчү, корутунду. Түшүңүз эмне менен аяктады? Коюлган проблема чечилдиби? Мындай бүтүүнүн артында эмне бар? Ушундай схема менен түштү изилдөө аркылуу анын негизги белгилери кандай экени боюнча суроолорго келесиз. Алар эмнени билдириши мүмкүн? Алар мага эмнени билдирип жатат? Ошондой эле түш учурундагы эмоционалдык абалыңызды анализдеп көрүңүз. Анда белгилерди чечмелөөгө ачкыч бар. Жеңилденүүнү, коркунучту, ишенимдүүлүктү, кандайдыр бир күчтүү сезип жатасызбы? Мүмкүн сиз түшүңүздө киши өлтүрүүнүн күбөсү болуп калдыңыз. Бирок коркуунун ордуна козголууну жана кубанычты сездиңиз. Ойгонгондо сезимдериңиз үчүн ыңгайсыз болосуз. Түштүн жандырмагы сизди киши өлтүрүү учурундагы сезимдериңиз. Жашооңуздун кайсы жагы өлүшү керек? Өзгөрүүлөр болсо, козголууну, кубанычты сезесизби? Бул түш жашооңуздагы кандай өзгөрүүлөргө белги берип жатат? Ар түрдүү версияларды ойлоп табыңыз. Кээ бир учурда түштүн мааниси бир канча убакыттан кийин гана ачылат. Адатта түштүн маанисинин ачылышы үчүн бир канча күн же жума керек. Кээде бул да жетишсиз. Бирок бир түштүн жандырмагын чече албасаңыз, алгач 4 түштүн бирөөнү гана чечмелей аласыз. Ал аң сезимдин өсүүсү жана өнүгүүсү түш менен биргелешип иштешинин белгиси. Тигил же бул деңгээлде ордо толтурулбай калган аракет болбойт. Ушул сыяктуу эле түш жорууда да рационалдуу ой жүгүртүү менен эле чектелүүгө болбойт. Мындай учурда интуиция, логика сыяктуу эле маанилүү. Ар бир түштү эстеп калып жана аны туура чечмелесе, узак убакытка эффективдүү болот. Адам аны менен түбөлүккө байланышып калат. Ошондой эле ички дүйнөсү менен да байланышта болот. Биз түштү туура жоруганда ичибизде кандайдыр бир добуш пайда болгондой болот. Биз мына дал ушул дейбиз. Кандайдыр бир энергиянын күчүн сезебиз. Түштү туура чечмелөө пайдалуу. Себеби адам ичинен насаат алганда канааттанууну жана толкунданууну сезет. Түш жоруу жеке аң сезим менен болгон тирүү маек. Түш жорууда көндүмдөргө ээ болгон сайын адам ичиндеги күчтүү жана чексиз бир нерсе менен байланышы бар экенин түшүнө баштайт.